Қарыздың үстіне пайда көрүүнүн бир нече түрлөрү бар. Биринчиси машрут нафа дейт. Ошол карыздын үстүнө атайын сен карыз алганыңда айтат. 100 000 сом карыз алсаң, үстүнө 10 000 сом кошуп бересиң дейт. Бул машрут шарт кылат. Бул ушул Кур'ан-ы Керимдеги харам кылган рыба, сүткөрлүк ушул. Бул ачык харам. Аллах субханаху ва таала ахаллаллахул бай ва харрама риба деген. Ошон үчүн бул ачык күнөө, чоң күнөө, харам. Ошон үчүн акчаны берип туруп, үстүнө 10 000 сом кошуп бересиң деп, жекече адам береби, банктан алабы айырмасы жок. Ал сүткөрлүк харам. Экинчиси шарт нафа, пайданы айтпайт. Унча пайда бересиң деп айтпайт. Бирок ал адатта берилет. Ал-ма'руф, ал-машхур бейнен нас. Адамдардын арасында аны шартты айтпаса деле элдер түшүнөт. Мисалы, банктан барсаң, сага жөн акча бербейт. Шартташпасаң деле сага эмне кылат, үстүнө пайыз кошуп кайтарасың дейт. Же болбосо бир адамга барасың, ал адам сага карыз берет, бирок карыз бергенде сен айтпасаң деле ал эмне кылат, айдын аягында ошого үстөк пайыз менен кайтарасың деген анын адаты бар. Бул сүрөттө дагы карыз алганда үстүнө үстөк пайыз менен кайтарышлык, бул дагы нажайыз, харам болуп эсептелет. Ошон үчүн карыз берип атканда шарт койсо дагы нажайыз, карыз берип атканда шарт койбосо дагы, бирок ал шарт маруф, машхур болгон болсо, банктан алабы, жекече адамдын астынан алабы, ошону кайтарып бергенде сөзсүз түрдө үстөк пайызы менен кайтарып бере турган болсо, шариятта буну дагы пайыз дейт дагы, бул дагы харам болуп эсептелет. Анан дагы бир сүрөтү карыз берип, андан акчалай пайда көрбөйт. Бирок андан акчалай пайда көрбөйт, башка жолдор менен пайда көргөнгө аракет кылат. Мисалы, бирөөгө карыз берет, карыз бергенден кийин карыз берип алып туруп айтат, сен мына нерсени мага арзаныраак саткын дейт. Мен сага 100 000 карыз беремин, бир айдан кийин 100 000 кайтарып бересиң, үстүнө эчтеке кошпойсуң, бирок мага китебиңди арзаныраак сатып бер. Арзаныраак бер. Базар баасынан арзаныраак бер дейт. Же болбосо бирдекени мага бекер бер дейт. Бекер эле мага таркатып кой дейт. Түшүнүңөрбү? Бул сүрөт дагы карыздын үстүгө пайда көрүүнүн бир сүрөтү, бул да харам. Бул жерде акча алган жок. Акча алган жок, бирок эмне кылды? Манфаат пайдаланды. Ал ошол акча берип, акча берген үчүн карыз. Үстүнө эмне кылды? Китебинди арзан сатып алды мисалы. Же болбосо акча берип туруп эмне кылды? Тигиден бирдекени бекер алып койду. Ошон үчүн бул дагы шариятыбызда карыздын өкмүнө кирип дагы карыздын үстүнө койгон эмне болот? Пайыз болот дагы, бул дагы нажайыз сүрөтү болуп эсептелет. Дагы бир сүрөтү карыз берип, үстүнө пайыз албайт. Бирок карыз берет, анын ордуна анын бирдекесин пайдаланат. Мисалы, мага 100 000 акча бер дейт. 100 000 акча карызга алат, кийин айтат, сенин унааңды, машинаңды минип турайын бир ай дейт. Же сенин квартираңда мен бир ай жашап турайын дейт. Карыз берген үчүн ушул иштерге барып атат. Карыз берген үчүн мен сенин үйүңдө бир ай, бир жума, 20 күн жашап турайын деп атат. Бул дагы эмне болот? Карыздын үстүнө пайда көрүү, бул дагы нажайыз. Ошон үчүн карыздын үстүнө пайда көрүү дегенде бир гана акча берип, акча үстөк пайыз алганды эле айтпайт. Андан сырткары дагы кызмат акысы болобу, же бирдекени бекер алып коебу, же кымбат нерсени арзан алып коебу, бүт бардыгы карыздын үстүндө, карыздын негизинде болгон болсо, карыздын үстүндө пайда көрүү болот дагы, шариятыбыздагы харам нерсеге туура келет. Булар бардыгы харам, нажайыз түрлөрү болуп эсептелет. Дагы бир нерсе, карыз алгандан кийин карыз алган адам, берген адам карызын берип акырында рахмат, Алла разы болсун, баракалла деген дуалар берет. Бул жайыз. Бул жайыз. Мусулмандын ахлагы, бирөө сага жакшылык кылса, сен да жакшылык кыл. Ага дуа бер, жакшы сөздөрдү айт, жылуу сөздөрүндү айт. Бул жайыз. Ал эми анын мүлкүнөн пайдалануу, мүлкүнөн, анын кызматынан, же акчасынан, бул шариятыбызда туура келбеген сүрөттөргө кирет. Андан кийинки маселе, кээ бир учурларда адамдар карыз алып туруп үстүнө үстөк пайыз алган харам болгон үчүн хила кылышат. Сооданын хила кылып, хиланын негизинде, ошонун негизинде эмне кылат? Бай кылдык, соода кылдык дейт, бирок акыйкатта бул карыз болот. Мисалы, байыл вафа деген бар. Байыл вафа дегени бирдекени сатып атканда айтат, ушул нерсени кайтарып мен өзүм аламын, сен мага кайтарып сатасың дейт.
Мисалы, bir адам bir үйді алады. Үйді алды, 1 миллионға алды. Алғаннан кейін айтады, мен саған 1 айдан кейін, же 1 жұмадан кейін өзіме сатып аламын, ақшасын беремін, маған азыр 1 миллионды бер дейді. Бұл негізде үй сатылу емес, сату мақсат емес. Мақсат ақша алу. Андан 1 миллион сұраса бербейді ал. Ошол болуп эмне кылат? Байыл вафа кылат дагы, мен вафа негизинде 1 миллионду ага, 1 миллиондук үйдү сатат ага. Сатып, кийин 1 айдан кийин сатып алам дейт. 1 айга чейин тиги адам үйдөн пайдаланат. Бул да карыз берип, карыздын үстүнөн пайда көрүү болуп эсептелет дагы. Бул сүрөтү дагы нажайыз болот. Бул хила кылгандын бир сүрөтү. Экинчиси байяина деп коет. Байяина дегени бул ширау ма ба би акалли мимма ба кабла нақд саман. Бул дагы нажайыз. Не кылат? Баягы эле сүрөтү, карызга акча керек, карыз эшиктен чыкпайт, таппайт дагы, бирдекени сатат. Bir буюмду кымбат сатат. Сатып, ошол нерсени насыя сатат. Насыя сатып, акчасын ала элек, кайра ал буюмду арзан сатып алат. Бул да болот соодада. Эми бул жерде көбүнчө талабалар отурат, буну көп түшүнө бербейт, себеби бул соодаларга аралашпайсыңар. Бирок мына соодагерлер, сыртта жүргөндөр булар жакшы билет. Мындай иштерди, жумуштарды кылган адамдар жакшы түшүнөт. Түшүнүңөрбү? Эми силерге кызыктай көрүнүп атат, бирок акыйкатта дүйнөдө ушундай жашоолор болуп атат. Мисалы, эмне болду? Арзан нерсени кымбат буюмун сатты, кымбат сатты, насыяга сатты, акчасын ала элек, кийин эмне кылат? Кайра ошол нерсени арзанга сатып алат өзү. Сатып алат дагы, убагы келгенде акчасын алат. Насыя акчасын алат. Мисалы, bir адамдын эмне кылат? Машинасы бар, унасы бар. 1 миллионго сатты. 1 миллионго сатты, 1 жылдан кийин бересиң деди. 1 жылдан кийин акчасын бересиң деди. Анан 2 ай өткөндөн кийин баягыдан барды дагы, мага машинемди кайра сат өзүмө. Мага эми 700ге сат дейт. 800 миңге сат дейт. Нак берем сага дейт. Ал 800 миңге сатат. Тиги 800 миң берет. Машинасын кайра алды. Убагы келгенде, 1 жылдан кийин убакыт келгенде 1 миллион бая насыяны кайтарып алат. Саткан да насыяга 1 миллион. Бул эмне? Байяина деп коет. Ширау ма ба би акалла мимма ба кабла нақд саман. Саткан нерсесини пулун нак бере элек, кийин ошонун кымбаттан арзанга сатып алганды айтылат. Бул эмне кылды? Акыйкатта бул тигиден карыз алды. Карыздын үстүнөн пайда көрүп атат ошол эле. 800 миң берип, жылдын аягында миллион алып атат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул байяина деп коет. Бул дагы нажайыз. Бул дагы эмне болду? Байдын бир түрлөрүнө кирет. Нажайыз болгон карыздар, буларды соода дейт. Неги соода эмес, бул акыйкатта бул баяга кирет, эмеге кирет. Карызга кирет. Нажайыз карыздардын бир түрү. Дагы бир түрү карыз менен кошо шарт коет. Айтат, мен сага карыз беремин, бирок шарт сен могу нерсеңди мага арзан бересиң дейт. Мисалы, 100 миңге карыз сурайт. Карызыңа берип турам 100 миң дейт. Бирок сен мага телефонуңду 20 миңдик телефонду 10 миңге бересиң дейт. 20 миңдик телефонуңду 10 миңге бересиң дейт. Бул дагы эмне болду? Карыздын үстүгө пайда көрүүнүн бир сүрөтү. Түшүнүңөрбү? Карызга байланып тиешеси жок да, карыз берсең да сен тигиден пайда көрбөшүң керек. Эгерде телефонду алам десең, анда 20 миң алышың керек. Карыз берген себептүү анын акысын түшүрүп, сен мага эми 10 миңге сат 20 миңдик деген болсо, анда карыз менен кошо шарт болот дагы. Бул дагы нажайыз түргө келет, бул дагы харам сүрөттөрүнө кирип калат. Кыскасы, мына ушундай нерселер туугандар, карыздын үстүнө кандай бир карыз берген адамга кандай жолдор менен пайда келбесин, ал пайдалардын бүт бардыгы нажайыз болот. Күллү карздин жар'ан наф'ан фа хува риба. Бул эреже. Күллү карздин жар'ан наф'ан фа хува риба. Ар бир карыз анын артынан сага бир пайда келсе, карыз берүүчүгө бир пайда келсе, ал риба болот, ал суткорлук болот. Ал акча менен акча алып келебизби, азыр айттык. Же анын мүлкүнөн пайдаланабы, же кызматынан пайдаланабы, же бирдекесини арзан сатып алабы, же бирдекени сатып кайра арзанга сатып алабы, бардык сүрөт ушуга кирет дагы. Күллү карздин жар'ан наф'ан ва хува риба болуп туруп, бардык сүрөтүндө булар риба болуп эсептелет, нажайыз соода болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин карыздын негизги эрежелери, жалпы эрежелери бар. Буларды да билип алгыла. Карыз качан байланат десе, ижаб кабул болгондон кийин. Качан толук болот? Кабыза кылып алгандан кийин.
İcab kabul degeni qarz berip atkan adam men sana qarz berdim deydi 100 000. Bu icab. Tigi adam aldım deydi. Düşünüyor bu kabul. İcab kabul oşol qarz koluna tigenden keyin toluk bolat. Misal birөө söz berip koydu, men sana qarz berip turam dep. Аны менен қарыз болып қалбайт ал адам. Қарыз бергенге милдеттүү да эмес. Милдеттүү эмес, бирок ахлак, адеп ахлак деген болуш керек, берем десе бериш керек, бодага туруп. Бирок негизи қарыз ал менен байланып калбайт. Қарыз качан колуна алды, алгандан кийин эми ал мүлкүнө өтөт. Анын карыз болуп эсептелет. Ага чейин ал карыз эмес аныкы. Ошон үчүн ижабы кабул менен жана колуна мүлкүнө киргенден кийин эми эме болот? Карыз таам болот, толук болуп эсептелет. Андан кийингиси карыз алып аткан учурда ясихул карз би шартил кафала. Кепил сураса да боло берет. Азыркы учурда өтө зарыл. Себеби адамдар карыз алганда өтө жакшы болуп келет дагы, карыз бербей коет кийин. Өткөн сабактарда айтканбыз, карыз берет, алат, кийин ала албай каласың. Колуң менен берип, бутуң менен ала албайсың. Туурабы? Ошон үчүн карыз берип аткан учурда кепил тарап кылса болот. Мен сага мейли айткан суммаңды берейин, 1 миллион акча берейин карызга. Бирок мага кепил бер. Кепилди алып кел. Сен бербесең, ошол адам төлөсүн. Ошол ортомчу кепилдик болгон адам, замин болгон адам төлөсүн деген талап коюу карыз берген адамдын акысы бар. Эгер ушундай кепилдик талап кылган десе, бул дагы жайыз. Ясихул карз би шартил кафала. Түшүндүңөрбү? Кафала шарты менен дагы карыз боло берет. Ал карз ла яфсуду би шурут фасида. Андан кийин дагы бир эреже, 4-нчи эреже бул ал карз ла яфсуду би шурут фасида. Фасид шарттар менен, туура эмес шарттар менен карыз бузулбайт. Мисалы, бир адам карыз берип атат, карыз бергенде айтып атат, сен мага жылдын аягында, айдын аягында 10 000 сом кошуп бересиң деп атат. Бул шарт фасид. Бул менен карыз бузулбайт. Айдын аягы келгенде сен ошол эле карызын бересиң. 100 000 алдың, 100 000 эле бересиң. Аягы 10 000 бересиң, 5 000 бересиң деген берилбейт ал. Түшүндүңөрбү? Себеби карыз ла яфсуду би шурутил фасида, фасид шарттар менен фасид болбойт, бузулбайт, карыз өзүн эле кайтарып берет. Баягы айткан немеси шарты ал эске алынбайт, ал себеби шариятка туура келбейт, аны кайтарып бербейт. 5-нчи эреже юсмаху фил бабил карз фима ла юсмаху фихи фи бабил мубадала. Мисалы, акча менен акчаны сатканда билесиңер, бул байыз сарф. Байыз сарфта ядан бият кабза болуш керек. Колмо кол бири-бириге өткөзүп бериш керек шарт бар. Карыз деле акча болуп атат. Бирок карыз акты табарру болгон себептүү ал жерде эки тараптан колмо кол болуш шарт эмес. Бирөө берет, насыя кылат, анан кийин кайтарып бере берет. Түшүндүңөрбү? Ал эми соода болгон учурда анда ядан бият болуш шарт, колмо кол болуу шарт. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн айтып атат, юсмаху фи бабил карз фима ла юсмах фихи фи бабил мубадала. Бабы сарфта көптөгөн шарттары бар. Ал шарттар бул жерде каралбайт. Бул жерде эмне кылынат? Колмо кол болсо деле, бирөөсү берсе, экинчиси алса деле карыз жүрө берет. Андан кийин 9-нчы эрежеси ат-таҗилул карз батил. Карызга шарт баягындай мөөнөт коюлбайт. Мисалы, 1 айга да берди. Өткөн сабактарда айтканбыз, 1 айга чейин өзүгө зарылчылык болуп калды 15 күндөн кийин. 15 күндөн кийин мен өзүмө зарыл болуп калды деп алган акысы бар. 1 ай күтүш шарт эмес. Бул карыз акча берген сүрөттөр айтып атабыз. Ал эми дайын деген бар. Сооданын негизинде карыз болуп калган. Аны күтөт. 2 айдан кийин берем деди, соода болду. 2 айдан кийин берем деди, ал дайын. Өткөн сабакта айтканбыз. Аны күтөт. Бул акчалай сен бирөөгө жардам бердиң, эми ошол айткан мөөнөткө чейин өзүңө зарылчылык болуп калса, анда зарылчылыктын негизинде сен мөөнөт бүткөнгө чейин эле, эртерээк эле талап кылсаң акың бар. Ошону айтып атат. Таҗилул карз батил деп. Андан кийинки эреже карыз сахих. Бул карыз сахих эмне болот экен? Аны кутулуу жолу же ошону кутулат, берип, же болбосо тиги адам кечирип салат. Эки эле жолу бар мына. Карыз сахихтин бересиң, берип ада кыласың, же болбосо тиги тараф карыз берген адам кечирет, ошо менен кутуласың. 11-нчи эреже, баягы эреже кулли карзин жар анафан фахуа риба. Ар бир карызда карыз берип атканда анын негизинде сага не болсо, баягындай пайда алып келген болсо, алып келсе, ал пайдалардын бардыгы шариятта риба харам деп айтылат. Бул негизинен жалпы 10-11 эреже, бул карыздын умумий жалпы эрежеси. Андан кийин дагы бир маселелер бар экен. Бул маселе азыркы заманбап карыздардын түрлөрү.
Kээ бир карыздар бар, азыркы заманда алардын түрлөрү бар. Аларды дагы айтып кетейlik. Бул биринчиси күрөө депозити деп атат. Күрөөгө коюу, залог коюу деп атат. Бул мындай болот. Көбүнчө бул дүкөндөрдө, мынау үйлөрүндө ижарага бергендер ушундай кылат. Алдын ала бизге депозит бер дейт. 100 миң, 200 миң берип кой. Анан сен ай сайын төлөй бересиң дейт. Ал бизде турсун дейт. Гарант катары турсун дейт. Ушул берилген сумма эмне? Бул дагы карыз. Ошол келген адам, депозит койгон адам ушул үйдүн ээсине коюп берип атат. Бул карыз. Бул карыз өнөкмүдө. Буну эмне кылат эми? Бул нерсе карыз. Тиги адам жашап, светти төлөгөн жок, суун төлөгөн жок, же аренда төлөбөй калды. Ошол учурларда тиги акчадан кемитип акысын өндүрүп алат. Эгер бүт баары жайында болсо, жылдын аягында аны кайтарып берет. 1 жылга кирди, 1 жылга чейин депозит койду, ал депозитин эми жылдын аягында кайтарып берет. Түшүнүктүбү? Буну кайтарып бериш керек болот. Бул мүмкүн эмес карыз. Бул ушуга чейин бул жакшы, дурус эле маселе. Андан кийинки маселе болот, кээ бир учурда мындай болот. Бирөө келип айтат, сен мага депозит бер дейт. 100 миң депозит бер. Мен эмне кыламын? Сага үйүмдү же дүкөндү арзаныраак ижарага берем дейт. Мисалы, базарда дүкөндөр 20 миң болсо, мен сага 15 миңден берем ай сайын дейт. Бирок сен мага депозит ушунча бер деп сурайт. Бул депозит сурап аткан карыз болот. Карыздын негизинде тигиге жеңилдик берилип атат. Көрдүңөрбү? Карыздын негизинде тигиге жеңилдик берген болсо, бул сүрөтү дагы najайыз эми. Бул дагы najайыз сүрөт болуп калат. Ошон үчүн депозитти алган болсо, күрөө катары, залог катары, аны менен баасына, ижаранын баасына эч бир таасири тийбесе, анда жайыз. Эгерде таасири тийген болсо, карыздын негизинде тигиге жеңилдик кылып аткан болсо, анда бул сүрөт дагы najайыз. Рыбага кирип калат. Ошондой эле дагы бир сүрөт, бул баягындай сооданын астында берилет. Залог катары берилет. Мисалы бир адам бирөө менен бай кылат, соода кылат. Соода кылып айтат, мен сага ушул нерсени алам деп вада кыламын деп анан акча берип кетет. Мына үйүңдү алдым, мага жакты, жериң жакты, унаң жакты, машинаң жакты дейт дагы 100 миң деп залог берип кетет. Соода боло элек, бирок акча берип кетти. Ушул акча эмне бул? Бул депозит акчасы, булдай карыз акчасы. Бул эми эгерде бул адам келип туруп ушул нерсени улантса, айткан сөзүнө туруп бай кылган болсо, соода уланткан болсо, анда самандан 100 болот. 1 миллионго алган да, 1 миллиондун 10-дон 1 болот дагы, бир ошонун 100 болот да берилет. Кийин 900 миң берип кутулуп кетет. Алдын ала 100 миң берди. Түшүнүңөрбү? Кээ бир учурларда эмне болот? Соода болгондон кийин айтат. Соода болгондон кийин берген болсо, анда баягы соодадагы чечилген баанын 100 болот. Соодага чейин болсо, ал аманат болот. Эгерде соодага чейин соода боло элек, бирок вада кылды алам деп, кетти ойлонуп, 100 миң акча таштап кетти. Эмне болот бул? Келбей калса. Келбей калса, тиги үйдүн ээси акчаны кайтарып бериш керек болот. Залогду кайтарып берет эми. Үйүн алган жок да, албаган үчүн, вадага турбаган үчүн ал күнөөкөр. Бирок ал мүлкү эмес, ал акчаны кайра тиги адамга кайтарып беришлик зарыл болот. Түшүнүңөрбү? Мына ушул дагы себебинин колунда карыз болот, аны пайдаланганга, алганга болбойт. Дагы бир маселе бул көбүнчө дыйкандарда болот. Дыйкандарга көбүнчө алдын ала акча берет. Мисалы, дыйканга барып алдын ала акча таркатышат. Сен будай эк, арпа эк, дагы бирдекени эгем дейт. Ошол эккен нерсеңди, эгинди эртең алып келип мага сатасың дейт. Мен базардан арзаныраак алам деп шарт коет. Базардан арзаныраак алам деп шарт коет. Тиги ошого макул болот. Бул дагы күллү карздын жар анафан бахвариба болот. Биринчи акча карыз берди, 1 миллион берди, тиги ага тикти, картошка айдады, башка кылды, эмне кылса кылды. Кийин жылдын аягына келгенден кийин сатканда тиги баратат. Барганда базар баасы мисалы 50 сом болсо, 40 сомдон сатып берип атат, тиги берип атат. Эмне үчүн? Бул карыз берген, ошон үчүн бул арзан берип атат. Бул да карыз берип, үстүнөн пайда көрүү. Бул дагы najайыз. Бул чөптөрдө, бедеде, картошкада, фасолдо ушулар ушундай кылышат көбүнчө адамдар. Бул дагы najайыз сүрөтүнө кирет. Себеби карыз бергенден кийин болду, сен кутулдуң. Сен жылдын аягында карызыңды эле берет. Ал каяка алып барса ошону сатсын. Бирок сен ала турган болсоң, сен дагы базар баасында алсаң жайыз. Эл катары базар баасында алса, ал болот.
Анан мен карыз берген үчүн деп туруп аны баасын арзандатып түшүрүп алса, бул нажайыз сүрөтү болот. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле банкта турган, эсепте, счетто турган, аккаунтта турган акчалардын баардыгына үстөк пайыз кошулган болсо, баардыгы харам, нажайыз. Банкка сен акчаны сактаганы койдуң, аманатты койдуң, депозитке койдуң, кандай жол менен болсун койдуң, ал акча туулуп атат. Үстүнө акча түшүп атат. Бүт баардыгы бул эмне болот? Нажайыз болот. Албетте ислам банктары башка маселе. Ислам банктарга депозит койгон болсоң, алар сооданын негизинде иштейт. Алар музарабанын негизинде иштейт. Же мушараканын негизинде иштейт дагы, алар ошонун негизинде сага пайда берет. Ал башка маселе, ал жайыз сүрөтү. Бирок биз ислам банктар айткан жокпуз. Ислам банк эмес, башка банктардын баарында жөнөкөй эле акча койгон болсоң, кандай түрдө болбосун акча коюудун. Ошол турган нерсе, сен аккаунт эсебиңе түшкөн акчаңдан көбүрөөк түшкөн болсо, көбүрөөк берип турса ай сайын, булардын баардыгы нажайыз, харам сүрөттөргө кирилет. Дагы бир маселе, жаңы маселе бул дагы кээде эмне болот? Эдин исаң түгөп калат. Интернетиң түгөп калды, 100 сом салдың, 10 сом салдың, акчаң түгөп калат. Анан сага компания өзү карыз берет. 50 сом, 100 сом карыз аласың. Туурабы? Анан сен акча салгандан алып коет. Мисалы сен сага 20 сом берди дейли, 20 баланс берди дейли, сен 30 сом төлөйсүң. 40 сом төлөйсүң, 5 сом 10 сом пайда көрөт, ындай болот. Бул эмне? Бул да карызга киреби деген маселе бар. Фукахалар буну издеп отуруп, кээ бирлер карыз деген, бирок ражих кол бул карыз эмес, бул ижара. Бул сага ижарага билмесине сервисини берди. Истимал кылганга уруксат берди. Сен ошону төлөп атасың. Ошон үчүн бул карыз эмес, ижаранын түрүнө кирет. Дагы бир маселе бар экен, жаңы чыккан маселе. Бул кээде мындай болот. Чоң-чоң дүкөндөрдө, чоң-чоң компаниялар бирөө менен соода кылат. Соода кылып, келишим болот дагы. Келишим болуп, миллион акча болгондон кийин тиги товарды алган адам айтат, мен карызмын деп жазып берет. 1 миллион, 10 миллион карызмын дейт. Тиги бул карыз деп тиги дагы компания жазат. Экөө кол коет, 1 жылдан кийин төлөйм дейт. Анан бул баягы товардын ээси эмне кылат? Ошол кол койгон чекти, келишимди сатып жиберет. Буга акча керек болот. Мага акча керек болот. 1 миллион сомдук менен эмне кылат? 900ге сатып берет. Барып айтат, банктарга, жеке адамдарга айтат, "Мону мен фаланчы менен келишим бар, мен карызым бар, фаланчыдан миллион сом алышым керек, бирок 6 айдан кийин алам. Мага азыр 900 миң бер, 6 ай күт, 6 айдан кийин сага миллион кылып кайтарып берет." Түшүнүңөрбү? Бул дагы карыздын жаңы бир түрү, бул дагы нажайыз. Себеби бул эмне кылды? 900 карыз берип, үстүнө пайда көрүп миллион алып атат. Бул дагы нажайыз. Кыскасы, байдын карыздын ушундай нажайыз сүрөттөрү аябай көп. Булар азыркы замандын түрлөрү. Ошон үчүн карыз берген бул чоң ибадат. Карыз бергенде бир гана Алла үчүн болуш керек, Алланын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Жана карыз бергенде кафалат талап кылса да болот, бирок карыз берип туруп андан карыздан акчалай, мадди, кызмат, же анын мүлкүнөн башка нерселер менен пайда көрүүнүн баардыгы нажайыз. Түшүнүңөрбү? Анын эски жаңы түрлөрүн айттык. Ошон үчүн Алла субхана таала баарыбызга товфик берсин. Карыз албай жашаган эң жакшы нерсе. Ачка калсаң дагы карыз алба. Карыз алсаң дагы бере турган болсоң, төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болсо ал, болсо алба. Түшүнүңөрбү? Мына ушул карыздын негизги эрежелери. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука.